Assalamu alaikum. Кандайсыздар? KG кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы? Туугандар, мен бүгүн Чүй облусундагы Токмок шаарына келип калдым. Ушул жерде азыр чоң айлампанын жанында турам, вокзалдын жанында. Ушул жерден сиздер оң тарапка кайрылып, мына Кошо айылы тарапка карап кеткениңиздерде 9 км жүрсөңүздөр, Менеткеч айылынан өткөндөн кийин эле Бычкага жетпей сол тарапта өтө чоң, кенен, тегиздик жерден 70 соток жер сатууга коюлуп атат. Басыны $45.000 деп айтты. Мынакей туугандар, мен сатыла турган жерге жетип келдим. Азыркы көрсөткөн айлампадан өйдөнү карай, Кошой тарапка карап 9 км жүргөндө, Менеткеч айылынан өткөндөн кийин дагы бир 1 кмдей жүрөт экенсиздер. Жалпы 9 км ушул жерге чейин. Келгениңиздерде бул жерде Бычкага жетпей жолдун сол тарабындагы бурчтагы мына 70 соток жер сатууга коюлуп атат. Азыр бул жерде ээси менен чогуу, бул жерге эмнелерди салса болот, жана кандай проекттер бар, жердин кенендигин, узун туурасыны, бул жердеги инфраструктуранын баарын сиздерге тартып айтып деп түшүндүрөбүз. Андыктан кулак салып тыңдап туруңуздар. Бул жерде ээси эжеке менен чогуу. Саламатсызбы эжеке? Саламат. Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Бул сатууга жерди койдуңуздар. Ооба. Наркы бетке өтүп албайлы эже, жүрүңүз. Бул жерде жалпы 70 соток деп түшүндүрдүңүз. Ооба. Канчага канча болуп калат ошондо? Узуну 175, туурасы 40 метр. Узуну 175, туурасы 40 метр. Бурчу кайсыл тушка барып калат? Бурчу мына бурчка келет. Мына топурак бүткөн жерге. Ооба. Ушул жерден башталып, ылдыйга карай туугандар. Мына жолдун бою менен тиги жерде бир кичинекей бак дарактар турат. Ошол жерге чейин 40 метр болуп калат экен. Узуну мына күн чыгыш тарапка 175 метр. Тиги дарактар көрүп турасыздарбы? Ошого бир аз жетпей, бул тарапка да 40 метр, кайра бери 175 метр эсептелет экен. Бир аз борсок сымал болуп калат экен, бирок негизи жер 4 бурчтуу экен. Баягындай кууш 3 бурчтук эмес. Жакшы экен эжеке. Негизи бул жердин документтери кандай? Документтери кызыл китеби бар. Кызыл китеби бар. Бул жерге үй салып, мындай бир мисалы курулуштарды жасаса болобу? Өндүрүшкө берилген, үй салганга болот. Анан бул жерде деген негизи биз сарай салганганан үй салганга атайын пландарын түшүртүп архитектурадан руксатын алып, пландарын, документтерин бүтүрүп койгонбуз. Анан бул жерде биз андан сырткардагы суу киргизгенде тех условия алып койгонбуз, свет киргизгенге да тех условия алып койгонбуз. Светти түшүргөнгө 29 киловаттка разрешениясы бар. Охо. Демек, бир производство боло турган болсо өндүрүш өтө кенен болот экен да, тога? Ооба, кенен болот. Бул жерде каалагандай өндүрүштү курганга уруксат. Мүмкүн муну сатып алган киши башка ишкана курам десе, мисалы үчүн пескоблок, пеноблок же болбосо газоблок түшүрсө дагы болот. Эжеке, суроода негизи бул жерде эмне кылайын дегенсиз? Кандай план архитектурадан чийдиргенсиз? Архитектурадан негизи биз сарай салганга атайын пландарын түшүрткөнбүз. Бул жерден аларга пландардын документтери бар мына. Архитектурадан госстройдон заключениябыз бар экен. Заключение бар. Заключение бар. Бул жерге эми канча баш уйбу, койбу, кандай сарай түшүндүрөйүн дегенсиздер? Малдан уйду 100 башка сарайга немеси план бар. Архитектуранын планы бар. Чабандын үйүнө деп биз 3 комнатага неме кылып койгонбуз. Шарты менен чийдирип койгонбуз. Өтө жакшы экен эжеке. Мынакей, мен сиздерге бир четтен дагы жерди түшүндүрүп бере берейин. Мына ол бурчтан башталат экен негизи. Мына ол көрүп турган высоковольтты көрүп турасыздарбы? Ушунун 2 метр тышталып, забор болуп, андан ары планы боюнча туугандар, дээрлик бир 30 метрдей бул жерде жанакындай көчөт болот экен, бак дарагы. Андан ары тетиги көк контейнерди көрүп турасыздарбы? Ошондон ары баардык курулуштар түшөт экен. Негизи эгерде сиздер мал кылам, мал жаатында иштейм десеңиздер, анда мына ол эженин проектисин алсаңыздар, атайын чийдиргем дейт, кымбат чийдиргем. Бүт үтүр точкасына чейин чийдирип, размерлерден так экен. 100 баш уйга даяр проектиси бар экен. Эжеке, суу маселеси кандай эми бул жерде? Бул жерде
таза сууга киргизгенге бардыгы төлөнгөн, разрешениясы бар. Таза сууну ушул жерден эле уласа болот да, могу жерде колодец бар мына баш жагында. Мен ошону көрсөтө берейин, эжеке, айта бериңиз. Мен мына жерде колодецти сиздерге көрсөтөйүн. Атайын эми Бишкектен келип көрсөтүп атабыз. Бардыгын сиздерге чагылдырып деп көрсөтүп коеюн. Мына ол жердин башында тетиги болсо БЧК каналы. Көрүп турасыздарбы? БЧК жанакы Бишкекке кеткен БЧК каналы. Бул жерде болсо колодец бар экен. Эжеке, келсеңиз бери. Таза суу негизи мына ол айылдарга дагы өткөн деп аттыңыз эле да? Кайсыл жерден өткөн? Менеткеч айылына кеткен мына жерде труба бар. Ушул жерден эле уланат. Ушул жерден уланат. Демек, бул жерден сууну ушул жерден да уласа болот экен, колодецтен уласа болот. Анан дагы мына көпөрөнүн ар жагында Буран айылына кеткен таза суу бар. Ошол жерден уласа дагы болот. Бул жерден, Жакшы экен. Негизи эгинге суу проблема жок экен, БЧКдан, Ооба, БЧКдан эле суу киргизилет, атайын суучулар бар, ошолор киргизип берет. Жүрүңүздөр. Туугандар, биз сиздерге азыр барып, тетиги жерде шагыл төгүлүп турат. Ошол жерден сиздерге проектисини бир сыйра көрсөтүп да коелу. Кээ биркилерге балким кызык болсо керек. Размерлери примерно канча сарай болот эле? Сарай 12 турасы. Узуну 64. Охо! Жаман узун сарай чөтмө экен, Мына биз азыр турган мына ол боштондук орун. Тети контейнерге чейин бул жер проектисинде бактарак. Туура айтып атам, эже? Ооба. Бактарак, тетиги шагылдан ары баштап, баягы сарайдын проектиси ушул жерге түшмөк экен. Негизи мына ол түштүк тарабындагы БЧК тарабында чегарасы мына ол дөңсө. Дөңсөнүн ичинен башталат. Бул жагына туурасы 40 метр болуп калат. Азыр сиздерге орторака жерге келип туруп, дагы бир проектиси менен да түшүндүрүп коелу. Анан эже жана бир сүйлөшкөндө айттыңыз эле, бул жерде трансформаторго дагы уруксат бар депчи чүргөнгөчү. Ошондо 29 киловатт трансформатордо чүрсө боло берет, Мынакей, уктуңуздар. Негизи, туугандар, бул жерге жалгыз эле сарай эмес, бир бурчуна сарай. Андан бери дагы производствого пескоблок, пеноблок, гипсоблок дагы канча түрү чыгып кетти. Ушунун баарыны негизи өндүрүштө эмне эле кылсаңыздар, бул жерде боло берет экен. Айлана чейрени тосуп алып туруп эле ушул жерде бизнести жасай берет экенсиздер. Токмокко болгону 9 километр, жол түз, асфальт. Өзүңүздөр көргөндөй, Токмок шаардагы билесиздер, аябай чоң шаар. Эми мал жаатында иштесеңиздер, анда бул проект менен иштесеңиздер өтө сонун болот экен. Мынакей, ошондой эже курулуштар мына ол шагылдан башталып калабы нары, Ооба. Могу шагыл турган жер септик. Септик, Ал жерде эмне, кольцо таштагансызбы? Кольцо ташталган, даяр. Дааратканага. Ооба. Анан негизи жалпы 100 баш уйга дедиңиз. Жанакы үй кайсыл жерге түшмөк эле? Үй деген мына контейнер турбайбы? Примерно ушул жерге түшүш керек болчу да. Контейнер турган жерге үй түшүш керек, Бул контейнер ушул жердин баасына киреби, кирбейби? Кирбейт. Буну алып кетесиз, Алып кетебиз, бул өзүбүзгө керек. Өзүңүзгө керек. Жакшы экен. Эми баасын айтыңызчы, баасыны. Баасы $45,000. $45,000 сурап атасыз. Мына ушул 70 сотик жерге жанакы көрсөткөн өзүңүздөн гос заключение, баягы архитектура, бүт проекттери менен кошо өткөрүп бересиз. Ооба. Өтө жакшы экен. Негизи проектисини канчага чийдиргенсиз, эгер сыр болбосо? Проектисин чийдиргенде 100.000ге чийдирген. Охо. Үй түр точкасына чейин чийдирген. 100.000 сомго. Андан сырткары мына жерде светти, мына 300 столба турбайбы? Ушул 300 столба мына ол участоктун ортосунда болчу да. Ушулардын полный жылдырганбыз. Буларды биз өзүбүз көп немелерин сатып алганбыз да. Бул немеси өзүбүз бардыгы эле частный, жылдырыш кыйын, разрешение алыш кыйын экен. Муну аябай көп чуркаганбыз. Көзгө көрүнбөй калган ичинде аябай көп акчалар бар да. Ооба, мына карасаңыздар 300 столба тетиги 300 столбаны жылдырганбыз. Жол жака жылдырыптыр. Негизи могул ортосунан өтүп калган экен да. Ортосунан өткөн болчу, Демек бул дагы разрешение менен өзүңүз чыгым кылып жылдыргансыз. Ооба. Жакшы экен да. Мына караңыздар. Түздүк жер. Эгерде барбы туугандар, эгерде могу жерге дагы дөң болчу түздөткөнбүз. Түздөткөнсүз, Мына жерге эгерде аягына чейин бак кылып койсоңуздар, же болбосо малина, же болбосо жанакындай дагы бир жаңы көчөттөрдүн түрү болуп атат, алма же дагы кандай бир эме кылып койсоңуздар, суудан коркунуч жок экен. Бир үйдү коюп,
багбанды коюп койсоңуздар болот экен, сарай коюп, чабанды коюп койсоңуздар болот экен, же болбосо бир өндүрүштүк ишти да жасасаңыздар болот экен. Баасын уктуңуздарбы? $75,000. Эми мен силерге сарайды көрсөтөйүн, жана айткандай эле. $45,000. $45,000. Мен канча деп коюн? 75 деп койдум. $45,000 70 сотук жер. Туугандар, мен азыр мына проектисин жерге жайып, сиздерге бир көрсөтүп коеюн. Жанакы көрсөтүп аткан сарай, мына туурасы 12 метр, узуну 64 метр болот экен. Көрүп турасыздар, мына ар бир уйга месталар өлчөлүп, өтө кенен, ортосунан трактор кирип, чөп салып, кайра тазалап чыгып кеткенге чейин бүт эмени калтырган экен. 4 жагынан кирип чыкма, бул жагында 3 бөлмөсү, бул жагында 2 бөлмөсү менен экен. Жалпы проектти сиздер эгер жер менен эсептесеңиздер, монтип көрсөңүздөр болот. Мына жерде жанакы высоковольтный линия, мына көрүп турган тоголоктордун баары бактарактар экен. Андан кийин бул жерде үй, навес, мына сарай, артында сеновалы менен болот экен. Көрүп турасыздарбы? Эми колдон келишинче сиздерге мындай үстүртөн түшүндүргөнгө аракет кылдым. Бирок буну алуучу каалаган адам каалаган эле производстводан жасап алса болот экен. Негизи бирок ошол баанын ичинде проектисин сиздерге чогуу берет экен. Туугандар, биз сиздерге ушул жерди колдон келишинче көрсөттүк. Эгерде жаккан болсо, экран астында ээсинин номерлери турат. Çalıp, kelip көрүңүздөр, жаккан болсо келишип, документтерини бир сыйра өзүңүздөр көрүңүздөр, баалашыңыздар, жаккан болсо алып ушул жерди оюңуздардагы бизнести баштап иштетиңиздер. Саламатта туруңуздар.